Эми бир капастан биздин максатыбыз кандай бул жерде? Бир капастан 7-8 миллионго чейин тапса болот. Ушундай капаста өстүргөн тажрыйба ошо 1 жылдан ашып калды, 1,5 жыл болду. Ошол жерден көчүп чыккан. Мен өзүм ушул жерде төрөлгөм, турган жерибизде. Баары как единый целый болуп, хамут ошол ролду аткарып берет да. Кыргыздар ушундай чыгармачылык болуп калды, токтогуктар айтып берсеңиз ошол жерде. Не, токтогулдун чыгармачылыгы көп. Достор, мына ошон экинчи объектке келдик. Сиздерге балык боюнча, садок боюнча кененирээк маалымат алып берейин. Бул бизнес келечекте кандай өнүгөт? Өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Жүрүңүздөр анда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай денсаулыктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз жакшы болот? Жакшы бар. Менин атым Болот. Жакшы, менин атым Акыл. Акыл байке, атайын мен ушул чарба, балык чарбасын тартайын деп келдим элем. Ушу элге өзүңүз көрүп атасыз, департаментте кандай иштер болуп атат. Мына ушуну элге кененирээк маалымат, токтогуп жерде иштешке кененирээк маалымат бергенге уруксат берсеңиздер. Хорошо, эч кандай эме жок бизде. Баары ачык. Баардыгы ачыкпы? Ооба. Жакшы экен. Достор, анда Кудай буйрса азыр Акыл байке менен баардыгын кенен сиздерге маалыматты беребиз. Анда кайсыдан баштайлы биринчи? Бул жака жем чачып, балыктарды как раз азыр кечки жем берип атканбыз. Ошону Жарайт. тартып кетсеңиз. Кеттик. Өзүңүз жөнүндө кыскараак тааныштырып койсоңуз, бул жакта сиздин ролуңуз кандай, кызматыңыз кандай? Бул чарбанын баарын өзүңүз карайсызбы? Өзүңүз жөнүндө бир кыска тааныштырып койсоңуз. Менин атым Акыл. Былтырдан бери чарбада иш кылып жүрүп атабыз. Ошо садокторду башынан баштап куруп, ошонун баарын сууга салып, чабактарды түшүрүп, полный циклды ошо 1 жылдан ашып калды. Буюрса жакшы, иш-чара жакшы болуп атат. Сиз ошондо баардык чарбаны өзүңүз жүргүзүп атыптырсыз да бүгүнкү күндө? Мен ошо чарбада ошо заведующий болуп калабыз, завхоз директордун кызматын аткарып. Жакшы. Ошол жерде карап атабыз. Бул негизи балык чарбада аралашып жүргөнүңүзгө көп жыл болгонго, тажрыйбаңыз мол окшойт. Эми ушундай капаста өстүргөн тажрыйба ошо 1 жылдан ашып калды, 1,5 жыл болду. Буга чейин мындай бассейновый хозяйстволордо балык кармап өстүрүп Жакшы. Жакшы. Азыр бүгүнкү күндө канча чарбаны карап атасыздар мындай? Бүгүнкү күндө азыр уже сууга 16 капас түшүп калды. Ошо балыгы менен. Андан тышкары дагы жээкте салып атабыз. 20га жетип калат го буюрса. 20га жетип калат, а? Bir айдын ичинде. Азыр бул келе жаткан жерде канчадай садок бар? Бул жерде 9. Бул жерде жумушчулар кайсыл жактан келген жумушчулар? Бул жергиликтүү Каракөл, Токтогул Тургундары. тургундары. Эркин эле басып жүрмөй экен да бул жакта. Ассаламу алейкум. Кандай денсаулыктарыңыз жакшы? Бисмилла. Коопсуздук үчүн жилетти. Ушундай коопсуздуктар барбы? Анда буну кийип алайлы. Ассаламу алейкум. Иш илгери. Аржан бошоттуңарбы? Чынар байке, таанышканыма кубанычтамын. Азыр Акыл аке бул жака катер менен алып келди. Эми мындан ары сиз өзүңүз башчылык кылат окшойсуз, бул чарбага? Эми азыр Акыл бул жакта как управляющий жерде турат. Анда Чынар байке, сиз сөздүн башы кылып бир аз ушу чарба боюнча айтып берсеңиздер. Качан түптөлдүңүздөр? Бунун аянты канча дегенде, канча киреше таап атасыздар? Канча биздин жарандар иштеп атат? Жергиликтүү элден канча иштеп атат? Негизи эле бул бизнес жөнүндө айтып берсеңиз. Эми муну былтыр июнь айында баштаганбыз биз. Аркы жакта дагы койгонбуз, аркы өздө. Анан ушундай изучать этип келип ушул жерге балык жакшы өсө турган ушул жерге алып келип азыр койдук. Азыр бул жерде 14 садок турат. Азыркы убакта 14 садок турат.
Бердем ишкерлер каяктан? Токтогул районунда, ушул жерде, ушул айланада, ушул көлдүн айланасында кишилер эле иштейт. Азыркы убакта бир 12-13 киши иштеп атат. Ар бир садокко бирден да, мындай айтканда, данный момент. Ар биринин сыр болбосо айлык маянасы. Эми айлык маянасы Жашоо шарты бул жерде бир аз миңден бирок эме болот да, булардачы. Смен менен иштейт. 4 күн иштеп, 4 күн эс алып 8 күн иштеп, ушундай смен менен иштешет. Ошондой иш эмелери ошондой. Жашаган жери бул жерде алдыгы бактын ичинде жакшы 3 үй бар, ошол жерде. Шарты жакшы. Шарты жакшы баары. Иш ушундай. Бул жерге биз 100 граммдык, 50 граммдык алып келип салып атабыз азыркы моментте. Олар ошондой 150 граммдык балыктар. Азыр бул жем чачып аткан балыктар болжолдоп канча грамм чыгат? Бир 100 грамм, 100 граммдан өтүп калган. 120, 130, 140 ушундай ар кандай да. Ошондой болгон. Өзүм ушул жерде, именно ушул жерде төрөлүп чоңойгом. Суунун астында. Могул жерде өзү ушул жерде. Мына ушул жерден Теде Чкалов мектебинде ата-энем ошол жерге барган. Мен ушул жерде төрөлүп, анан 74-жылы көчүп кеткенбиз көл басканда. Мындайча айтканда туулган жериңиздин убайын эми көрүп атыптырсыз да. Эми убайын көрүп ошо элге, жерге жардам берели деген максат менен келдик буяка. Ушунча мына эми убагы келип калды. Ишке иш кылып элибизге, жерибизге жардам берели деп келип атабыз да бул жерге. Сизге бир суроо да. Буга чейин эмне үчүн мындай садокторду койгон эмес, токтогуктар бул бизнеске жакын болгон эмес, ушул жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Эми аны айтканда бул жерде жайкысы бул жерде 23-27 градуска чейин ысып кетет көл. Бул 23-27 градус бул балыкка деген эми кандайча өлүм деген сөз да. Бул жем жебей. Өтө ысык болбойт. Өтө ысык болбош керек да. 20дан өйдө уже балык ооруп, анан эметип баштайт. Муну бизге чейин эч ким салган эмес да, биз рисковать этип ушул жерге салып көрдүк. Изилдедик. Тиги академияны, российский, биздики, мына Турциядан алып келип баарын изучать этип көрүп, бул 2-3 метрден кийин суу муздак. Температура вообще башка. Бул садоктордун глубинасы 12 метрге чейин жетет да. Булар жем жейт, кирип кетишет, болду. Эч кандай мындай эмеси жок. Азыр мунун бетин болжолдоп албай атам да, ушу канча бет эми биздин баягы көрүүчүлөрдүн баарына 22 радиус бул квадратка салганда. 22 радиус, бир капаста бир где-то 50 тонна балыкка чейин өсүп болот. Тереңдиги 12 метр. Тереңдиги 12 метр. 50 тоннага чейин. 50 тоннага чейин өсүп болот бир капаста. Азыр килограмм канчадан сатылып атат? Эми биз продажага кое элекпиз, азыр данный момент 400дөн 500ге чейин. Сиздер ошондо 100 грамм балыкты кой бердиңиздер. Эми ошону канча грамм болгондо сатасыздар? Эми 1 килограммдан өткөндөн сатабыз да. 1 килограмм болгуча канча убакыт керек? 1 килограмм болчу бир где-то 8, 10, 12 ай ар кандай эми жем анан могу погоданын эмесине жараша болот да. Эгер ушундай жакшы болсо бир где-то 8-10 айда чоңоюп калат деген эме. Сиз ушу балыктарды өстүрүүдө жем жөнүндө айтып берсеңиз, мен бул жакта дагы азыр каптарыңыздар көрүп калдым, fish feed дейт. Ушул жем жөнүндө айтып берип кетсеңиз, анткени көрүүчүлөрдүн же болбосо жарандардын көбү ушул корм жөнүндө айтып атат да, ушу жем начар болот, ушул уулайт дейт, ушул жөнүндө бир жок, жем берди эч даже уулабайт да. Мына балык, мына форель балыгы эң таза балык да. Даже бул жерге түшүп кеткен жемин жебейт. Не то что жаман жем да, жерге түшүп кеткен жемин жебейт. Жерге түшүп калса ошону жебей коюшат буларчы. Бул эң таза балык да, эң нежный анан таза балык. Бул жеген балык даже муну киши да жесе болот. Берде протеин ар кандай эмелер бар да. Мына биз азыр Ирандан алып келип атабыз, ошо изучать этип баарын изучать этип келдик ушуга чейин бир жылда. Кайсы жем менен кандай болот, местныйларды да көрдүк. Эми аны мындай садковойдо эмес, мындай жерде мындай бассейндерге ар кандай испытанияларды кылдык да ушуга чейин. Чынарбек аке, мына жем дедик, ушу жем мен да өзүм мына ырымдап бир кармит этип коеюнчу, ушу балыктарыңыз сизге Кыргыз элине, Токтогулдун элине кирешесин алып келсин, элибиздин экономикасын көтөрсүн, Кыргызстаныбызды көтөрсүн. Бисмилла. Салча көрүн. Тоюп калды го булар. Тоюп калды окшойт. Жок, тойлук. Анча чыккызы келбей калышты. Тойлук. Мен кыргызча эле кол менен чачып көрөйүнчү, могу жерге эле келишет экенби? Келет. Бул баягы Үнүгө дагы реакция кылат окшойт булар, а? Баягы үстүнө түшкөндө да реакция болот да. Ошого
Акыл аке, мына мен эми корумдарды да кармап көрдүм да, ушу корум жөнүндө бир аз сөз кыла кетсеңиз, бул эмнеден жасалат? Химиялык заттар аралашканбы, же кандай жана протеин деген жөнүндө айтып кеттиңиз го, айтып берсеңиз ошолор жөнүндө. Эми бу жерде балык, могу форель деген балык да, эң нежный болот. Бул даже протеинди азыр дүйнө жүзүндө жаш балдардан өйдө берип атпайбы, эл спортсмендер жеп атат. Ошондой эле булардыкы элечи эң таза жем болот да. Буларга кичине анча-мынча бир нерсе кошулуп калса эле болду, булар ооруй баштайт. Ооруй баштайт. Ошон үчүн биз буга чейин ар кандай жемдер менен бул көлдүн үстүндө эмес, мындай кичинекей бассейндерде испытания кылып келип, анан кийин ошо бир Иранга барып, Иранда акыркы Ирандын жеми менен ошол жака токтодук да. Жидиен деген жем бар. Ошолор менен договор кылып. Департаментке барганда 2700 көлмө бар деп айтты да. Эми келечекте ал Кыргызстанга чоң кирешелерди алып келе турган тармак болуп атат да. Айтыңызчы, сыр болбосо биздин жердештерге, кыргызстандыктарга ошол 2700 көлмөнүн жергиликтүү ээлерине ошолор кандай киреше таап алат? Сыр болбосо азыр бул капастан канча киреше тапканга күтүлүүдө? Эми бир капастан биздин максатыбыз кандай бул жерде? Бир капастан 7-8 миллионго чейин тапса болот. Бир жылда. Бир жылда. Бир жылда. Эми буга чыгашасы деле көп, ошончолук андан көбүрөөк чыгашы болот да. Ошондуктан мунун багыш жана сиз айтып атпайсызбы 2700 ашык көлмө бар экен депчи. Эми баягы муну баардык эмесин карап, жакшы багып, жакшы караса оорутпай. Эми бул аябай нежный балык деп атпаймынбы? Мунун кирешеси аябай жакшы да. Биз беки келип койгонубуздун себеби бул жерде Майрамбек деген бир дос балам бар. Ошол экөөбүз коюп атабыз да, эми баары дагы бир партнерубуз бар. Ошо үчөөбүз коюп атабыз. Эми бу жерде койгон могу Токтогул өрөөнүнөн 9 айыл өкмөтү, бир айыл аймагы жазы кечүү. 9 айыл өкмөтү ушу Токтогул көл басылып калган жерден ушул жерден көчүп чыккан. Мен өзүм ушул жерде төрөлгөм, турган жерибизде. Биздин максатыбыз эми ушул айыл өкмөттөрүн эми дотациядан чыгара ал деген, ар бир айыл өкмөтүнө бирден садок берип. Бул дешим азыр биз 2 айыл өкмөтүнө уже бергенбиз. Бир садок берем деп атасыз. Бир садоктун баазын айтыңызчы. Эми садоктун өзүнүн баасы 30 000 доллар болуп калат. Эгер балык салып, өстүрүп тиги булга чейин бир где-то 130-дан 150 000 долларга чейин кетет. Ошонун прибыли где-то. Эми көп бөлүгү анда бул корумга эле кетет экен да. Эң көбү ушул корумдуку да, эң көбү корумдуку. Корум бул күнүгө 2 мал, 3 мал корум берилет. Жана мышыктар жей турган эле корумдар экен а бул. Иттер жей турган жана. Педигри деген бар го. Киши деле жесе болот, потому что бу жерде эң таза эмелер да. Эми биздин максатыбыз ошол, айыл өзүбүз ушул жердин кулуну болгондон кийин ушул өзүбүздүн элибизге, жерибизге жардам берели деген максат менен ушундай коюп атабыз. Мен могул азыр садоктун баардыгын карап атам. Садок дейт. Биринчи талас садок. дейт. Талас карайт окшойт а бул садокту. Жок, таластан келген малектор. Таластан келген малекторбу? Малектун дагы өзүнүн таржымалы болот. Ар бири. Эми азыр могул садок жөнүндө айтып берсеңиз, бул каяктан келген, кантип кураштырып атасыздар, ким кураштырып атат? Негизи эле бул ушул механизмдердин баардыгын кимден үйрөнүп атасыздар? Же кыргыздар ушундай чыгармачылык болуп калдыбы, токтогулуктар айтып берсеңиз ошол жөнүндө. Токтогулуктарда чыгармачылыгы көп нерсени биз өзүбүз деле мындай кошуп атабыз. А так бул садоктор өзү Россиядан алып келген садоктор. Булар кандай десем эме да, мындай стандартка сай келишкен ушундай садоктор да. Эми көбү азыр жасап атат мына темирден, эми темир деген ал стандартизацияга жатпайт да, мына эң темирдин зыян жактарын бир кыстара кетириңизчи. Эмнелер зыян? Эми зыян жагы эми темир өзүңөр эле могу балыкка эле зыян болот темирчи. Балыкты биз жейбиз, ушул да. Железо деген железо көп болсо, эми темир эми андан железо чыкпайт, все равно бул дат басат, тиги бул болот. Ошон үчүн могу биз изилдеп жүрүп ушул Россиянын садокторун алдык. Сизге бир суроо берейин анда. Түшүнүктүү бул садок боюнчачы. Азыр садок боюнча тигил жакта үйлөрүңүздөр бар экен, ошол жактан кененирээк бир айтып берсеңиздер, Макул ошол жакка барып тиги акыл чогулту, садоктор чогулткан мына биздин акыл деген бу жерде жигит бар. Управляющий ошол баарын билет, кандай эмне кылып чогултат, канча убакыт кетет. Мундагы азабы көп да чогултканчы. Кээ бирлерин өзүбүз жасап атабыз бу жерден. Сен айткандай Токтогулдун чыгармачылыгын деле кошуп атабыз. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Могу биздин чыгармачылык сетка түшүп калбасын деп. Тигин атайын коюп коюп турсуздар деп. Сетка түшүп калбасын деп. Күн дагы аябай күркүрөп атат. Толкун болгон абалдарда кантесиздер? Кыйын эле болот болуш керек, Эми толкунда аябай эле кыйын. Кече толкун болгондо могу эмелерим жулуп кетти. Эми кайтып келип ремонт кылабыз. Жыгаштардын баары сындырып кетет экен. Жыгаштары сындырып кетет.
же жиптеринен чыгып кетсе башка жака кетип калат. Ушундай ар кандай кыйынчылыктар аябай эле көп. Мен могу торго түшүнгөн жокмун азыр. Торду эмне үчүн үстүнө тартып койгонсуздар? Бул тор баягы бизде бу жерде баклан деген чымчыктар бар. Мындай куш бар, азыр мындай азыр жок, күлмүркөлүп келбей албады. Ошолор мына балыкты жейт. Ошон үчүн бул торду үстүнө койгонбуз. Тор демекчи, тор жөнүндө айтып калбадыңызбы? Анан мен көп жанагы балык уулоочулар, жөнөкөй любительдер дейинчи орусча айтканда. Ошо кармагандар көбүнесе сөз кылып атат да. Биздин өзүбүздүн табигый балыктар, буга чейин кой берилген флора, фауна, жанагы карась, мен деле кармап жүргөм анчы. Толстолоб, сазан деген балыктарды жеп кетет экен деп, могул тор жөнүндө айтып атат да, ушу тор жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Бул тор дагы баягы чыгып мындан эч вообще чыкпайт да. Муну убагында карап, жакшылап обслуживание кылып турса, муну өзү убагы менен алмаштырып туруш керек. Айрылбаган күндө дагы муну 5 жыл гарантия берет. 5 жылдан алмаштырыш керек. Биздикилер баягы былтыр деле мурдагы жылы могу эме жактан чыгып кетпеди, Ташкент жактан. Көп чыгып кетти. Алар баягы эски торбу же кандай эме айта албайм. Просто муну убагында эми биздикилер баягы эмени экономить этип айрылбаса түрө берсин деген эме менен иштейт да. Ошон үчүн муну убагында муну тазалап туруш керек, мындай көтөрүп. Бир айда 2 жолу тазалайбыз мунучу. Мондай көтөрүп бияка илип, моларын баарын тазалайбыз. Эме менен аттырып турабыз. Ар бир 2 сантиметр, 2 метр же 1 метрден мындай. Биринчиси 1 метр, анан 3 метрден, анан кийин дальше ошондой кетет да. Түйүнө бул мындай. Эми майда малектор деле өтө албай тургандай го, э? Бул ошо 50 граммдан өдөсү өтпөй турган кылып. Анан бул дагы бир 200-300 грамм болгондо мындан башка сеткага кыргытабыз. Мындан чоңураак сеткалар болот. Сеткаларды постоянно бир айда 2 жолу жууйбуз буларды. Эми жуйт десе баягы бир нерсе менен жуйт да, эме бар го, жана машина жууган эле карчырлар. Ооба. Ошо менен аттырып, суу чачкыч. Суу чачкыч мондай забиваться этип калбасын менен ошону аттырабыз да. Атак мындан эгер убагында карап жакшы эмесе эч качан эч жака чыгып да кетпейт булар. Эми чыкканы сиздерге деле бул пайдасыз да эми. Конечно, бизге вообще пайдасыз да. Кайтарган үчүн багып атасыздар. Чыгып кетсе дагы пайдасыз. Карабайсыңар, мондай болуп эметип атат да. Кече Ушинтип суу чачат экен да бардыгына толкундар. Толкун эми берде катуу эле болот толкундарчы. Эми болот мырза, балык чоңойгондо келесиңер эми. Эми Кудай буйрса ишиңиз ийгилик. Шынарбек мырза, сиз көтөрүлөрүңүз ушул биздин өрөөндү көтөргөн инсандардан болуңуз, ишиңиз ийгилик. Достор, мына ар бир жумуш ушундай кыйынчылыктар менен азыр биздин катер бузулуп калды. Толкун башталды. Жамгыр жайын деп атат. Жамгыр себелеп атат жайда. Кудай буйрса жетип алат болуш керек. Акыл мырза, эми суунун үстүндө ишмердүүлүгүңүздүн баарын көргөзсүңүздөр. Эми могу жээктеги кантип баштайсыздар, канча убакытта чогултасыздар? Бунун эми бааларын бир сыйра айтты, Россиядан келерин. Эми канча убакытта чогултасыздар, ушу жөнүндө айтып берсеңиз. Материалдарын бир аз толуктап айтып берсеңиз. Эмнеден жасалат? Бул капастар негизи материал Россиядан заказ кылынып алынат. Бул трубалар питьевой труба экен, экологический, эч кандай зыяны жок. Темирден эч кандай кошулбайт. Сууга темирден жасалган капастар сууга датпазат, зыянчылыгы болот. Бул экологический капас деп койсо болот, мындайча айтканда. Анан бир капасты чогултканга бир 3 күн, 4 күн кетет. Ошо 3-4 күндө биринчи трубасын узун кылып, трубасын пайт этебиз. Пайкадан кийин аны круг кылып замыкать этип, анан мондай стойкалардын ичине киргизип, анан ушинтип конструктор лего сыяктуу эле чогултуп коебуз. Буну азыр кыргыз балдар өздөрү эле чогултуп калды да, же атайын заводдон келип жардам бериштиби башында? Башында заводдон эмесин келген, бир инженер келип көрсөтүп кандай чогултулат, ошонун баарын биз уже өзүбүз жасаганга. Могу трубаларыңызды бир сыйра көрөйлү анда. Айтып бере бериңиз сиз. Бул труба үстүнкү стойкасы, онун стенкалары да калың көрүнүштөрү баягы. Нагрузкага дагы. Бул ошондо пластик да, эң мыкты деген, эң экологиялык таза деген. Муну күйгүзсө да күйбөйт да. Баягы зыяны чыкпаган пластикта күнгө туруп дагы эч кандай баягы
деформация болуп же ич сууга колдонула турган дезе болот экен дедиңиз, э? Анан бул жерден ошо жыгач менен деле пластикта эч кандай темир колдонулбайт. Болгону крючоктор темирден кетет. Бирок бул сууга эч кандай Чөкпөйт экен, а мен байкашым. Сууга жетпейт да, суу болгону тигин урейинде болуп калат да трубанын. Бул эми азыр болжолдоп канча килограмм чыгат эми ушул турган турпат? Аябай чоң экен, э? Турган турпаты канча килограмм экенин айта албайм, анткени багы весин билбейбиз, бирок аябай эле оор. Бул эми сууга түртүп барышыңыздар бир аз тозогорокпу, же кран менен жылдырасыздарбы? Сууга түрткөнүбүз биз могу сары трубаларды коюп дорожка кылып алабыз. За корабльди жылдыргандай кылып. Анан баягы дөңгөлөк сыяктуу эле түртүп сууга эмете кылабыз. Кээ кезде багы биз сууга да расчет кылып атабыз, сууга жакыныраак салып коебуз. Анан суу көтөрүлгөн сайын өзү дагы сууга туруп калса оңоюраак болот да. Анан ошо суунун көтөрүлгөнүнө расчет кылып ошону курабыз. Сиздер айтып калбадыңыздар, бул эми сиздерден башка Кыргызстанда дагы алып келген же ушундай бир чоң ушундай масштабдуу чарба ачкан мекемелер барбы өзү бөлөк көлмөлөрдө? Токтогулда эмен Токтогулдун жараны катары, Токтогулдун ошол активдүү жараны катары дейинчи байкабадым да, мындай сиздерде болуп масштабдуу жумуш баштаган чарбалардычы. Кыргызстандын бөлөк бурчунда барбы мындайлар? Мен точно айта албайм, точно билбейт экенм, бирок Орто Токой сусактагычын алып чарбачылык кылып атышат деп угуп атам. Кара көлдө бар капастар менен ушундай чоң балык чарбаларды кармаган. Анан Токтогул сусактагычта ошо биз биринчилерден болуп атабыз. Анткени бул жака мындан мурун өспөчү деп айтып калды да сиздин коллегаңыз дагычы. Буга чейин ошо эч ким өстүргөн эмес, анткени айтышчы баягы суу ысык болуп кетет, форельге жылуу суу бакканга болбойт. Болбойт да. Анан эми биз болсо ошо багып былтыртан бери көрүп атабыз, иш чара кылып атабыз. Изилдедик ага чейин, анан ар бир тереңдиктеги температураны өлчөп, анан ошого жараша иш кылып бакса болот деп ошо Тыянакка келдиңиз. Академия науктан эмелер келишти, специалисттер. Алар дагы изилдеп бизге айтып, балык бакканга болот деп баягы заключение чыгаргандан анан биз ошо балык чарбасын баштадык да. Булар жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, эмне деген булар? Өзүңүздөр колго жасагандай сезилет. Зым менен ороп коюп турсуздар. Ооба, буну биз өзүбүз жасап атабыз. Себеп дегенде баягы капастын үстүндө садоктун жашыл сетка тартылып турат, көрсөңүздөр. Ооба, жана чымчыктар жейт деп айтып берди коллегаңыз. Ошо чымчыктар жебеш үчүн ошо сетканы тартабыз, сетка тартканда сууга түшүп калат. Анан сууга түшкөндө жем чачканда балык кайра сеткага чармалып ыңгайсыздык жаралат. Ошон үчүн буларды жасап өз колубуз менен эле. Бул боз үйдө билишимче өзүңүздөр жашайт окшойсуздар. Ооба, боз үйдө жашап ушул жерде чогултуп талаанын иши тала деп коет экен, оңой жумуш жок. Мен азыр жарыктандырууну анча байкалбадым сиздерде. Свет, электр энергия боюнча кандай? Жарыгыңыздар барбы? Солнечный менен иштейт. Свет жок бул жерде. Ичинде ошондойбу? Солнечный батарея менен. Сиздер бул жерден паят этип, бир бурап, дагы бир иш кылганда электр энергияны каяктан аласыздар? Дачаданбы? Жок, генератор иштетебиз. Генератор иштетебиз. Генератор менен. Ошонун өзүнүн станоктору бар. Ошо ысытып, жымайт этип, пайкалап кошуп, бекиткенге ошо трубалар кетет. Бул ошол атайын улаган нерсе окшойт, а? Бул хамут деп коет, ошо 220лык трубалар бул жерден өтөт экөөнү. Анан ошону кармап берет фиксация кылып. Бул жерден ичке шланга өтөт. Анан шлангинин үстүнөн жыгачтары бар, трап жасаганга. Ошол трап коюлат дагы үстүнөн жыгач бекигенде үстүндөгү жыгачтар чыгып кетпейт, ошонун полный фиксациясы ошо хамут ушул ролду аткарат да. Бекем турат экен да. Бунда дагы могу сызыктар эмне? Көк менен сары сызыктар. Бул эми тияктан заводдон келген, негизи холодный горячий деп чыгат эмеспи суулар. Анан бул эми сары экен, теплый болуп калган го. Ал жагын точно. Бул жыгачтарыңыз булар ошо жанагы атайын баскан трапыңыздар окшойт, а? Ушуга мынакей могул эме коюлат. Бул мынакей ушундай жыгач, бул жерде тешик, бул тешик менен экөөнү шланги киргизилет бул жерден. Ошондо бул уже эч жака кетпейт. Анан үстүнөн жыгач кагабыз. Ошонун үстүнөн басып жүргөн жана трап болот да. Ошондо баары как единый целый болуп, хамут ошол ролду аткарып берет да.
Бул атайын жиптер, чөкпөгөн жип, суудан чөкпөйт. Анан эмеси дагы өтө почти канча тонна экенин билбейт экенмин, бирок ошол почти 50 тоннага чейин эмени көтөрөт болуш керек да, ошо үзүлбөйт. Эми бул жанагы бунун жумушу торлорду кармап турат экен да? Торду эмес, ошо капастын өзүн, сууда баягы толкун болот, шамал болот. Анан баягы капас качып кетип калбаш үчүн сууда. Жана капталынан узун жаткан жиптер ушулар менен байланат. Бул чөкпөгөн жип ошол көрүнүп турат да, кайсы жерде жип бар. Ыңгайлуу да иштегенге. Эми азыр мен байкашымча сиздерде дагы запас бар экен да, дагы чогулт элек. Дагы чогулт элек. Бул жерде 7 капастын комплекти турат. Трубалары, полный стойка ошо 7 капаска чыгат. Жана бир жем боюнча да сурайм деп бир аз эсиме чыгып кеттир. Ошол жана 10 грамм балыкты 1 килограмм кылып сатабыз деди да. Сиздин коллегаңызчы. Ошол эми 1 килограммдан ашык болгондон кийин 10 грамм балык 1 килограмм болгуча канча жем жейт, ошону сиз билесизби? 1 кило 200, 1-2 коэффициент болот да бир балыкка. Ошондо товарный рыбага чыгыш үчүн ошо 1 кило 200, 1,5 килога чейин ошо бир балык жейт да ошондо. Ал өсүшүнө чейинби? Өсүшүнө чейин. Жана 10 грамм эмес, эми 50 граммдан 1,5 килограммга чейин ошо 1 кило 200, 2ге чейин ошо 1,5 килограммга чейин жем жейт да бир балык. Аз эмеспи бир жылда эгерде өскүчө? Бир балыктын эмеси да 1,5 килограмм. Ошондо бир балыктын, 50 миң балык болсо, ошондо 52 миң килограмм жем жемек болуп калат да ошо бир капас. 50 тоннадай жеп коет экен да? 50 тоннага, 52 тонна, 55 тоннага чейин ошо жем жейт. Жемдин качествосуна жараша. Эң кымбат бул жерде эми бул турбаларбы, пластиктерби же жемби? Эң кымбат эми жем. Жем, Жемден кийин ошо труба капастар, анан сеткалары кымбат. Сеткалары да атайын баягы нагрузканы көтөргөн, бычак менен дагы оңой кесилбеген, кичине баягы. Өрттөсөң өрттөлбөгөн, Эми өрттөгөндө жип бар күйөт да, эми канчалык мындай зажигалка менен унутуп койсо күйбөйт эми. Бирок ошо жип сеткасы кымбат. Трубалары 12 метр. Бир капаска 6 труба кетет ушундайдан. Анан ошо 2 линия кылып чаптап келе берип, анан ошону кайра замкайт эткенде ошо 22 метрлик капастын диаметри чыгат. Бир жагына 6, бир жагына 7 болуп калат да, ошондо сырткы кольцо кичине көбүрөөк эмени алып калат да. Ошондо бир капаска 11-12 труба. Азыр эми сиздер ушул бир капасты чогултуп, ичиндеги балыгын сатып, бир ушундай товар оборот болдубу сиздерде буга чейин? Жок, биз буга чейин баягы текшерүү ушундай испытаниялар кылып жүрүп жүрсүздөр да. Эми Кудай буйруса чыныгы жумушка кирдиңиздер. Эми азыр баш аягы ушул суунун бетинде сиздерде канчадай малек бар? Малектин саныбы? Саны болжолдоп. Эгерде 50 миң деп айткан болсоңуз бир садокто, болжолдоп бир азыр канча садок турат? 16 садок. Эми канча миллион болуп калат ошондо? 16-ны 50 миңге көбөйтөбүз. Мына достор, ушундай чоң эмгектерди кылып, биздин өзүбүздүн тургундар Токтогулдун берки бетинде ушундай ишмердүүлүктү кылып отур. Эми пляждарга дагы мешать этпейт экен. Эми баардык коопсуздуктар карап отурсуздар. Будан чыккан отходдорду да бүт капка салып чогултуп, ошо булган баганга бүт аракеттерди кылып атабыз. Мусор кылбаганга эс алуучулар келип эс алып атышат. Биз эч кандай таасир кылган жокпуз. Жакшы. Ишиңизге ийгилик анда. Кудай буйруса өрөөнүбүздү өркүндөтүп өстүрүп, ушул жумушчу орун, биздин өрөөнүбүзгө налог төгүп, мамлекетибизге налог төлөп ушундай бир балык чарбасын өнүктүрүүңүздөргө мен тилектешмин. Эми Кудай буйруса кийинки көрүшүбүз эми балыктарыбыздар чоңоюп калабы деген чоң ишеничим бар. Өлбөй житпей ушул жакшылап чоңойто болуп, убайын көрүңүздөр. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик анда, Кудай буйруса. Достор, биз коштоштук. Кудай буйруса сиздерге мынакей балык жөнүндө ушул департаментте талаш болгон ушул маселени жеринде көргөздүм. Ар бириңиздер ушундай балыктарды багып, үй бүлөңүздөргө, өрөөнүңүздөргө Кыргызстанга киреш алып келип, өлкөбүз өнүккөнүн чын жүрөктөн каалайм. Көрүшкөнчө.